Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге айтайын деген маалыматым бар эле. Нил дарыясы, мындай жер ортолук деңизине куйган жери илгертен деңиз болгон дагы кийинчерээк жер кыртышы пайда болуп, ошол Нил дарыясы аркылуу агып келген топурактардын тунуусу менен пайда болгон жер кыртышы ал бүгүнкү күндө абдан эле чоң аймакты ээлеп турат. Анан бул Нил дарыясы абдан тегиздик аркылуу агып өткөн дагы деңизге жетпей деле көп жерлерде тунуп калууга мүмкүнчүлүгү бар да. Негизи суу менен кошо агып бараткан нерселердинчи суу ташкындоолору дагы бул жерде агып келип тунуусу менен деле биздин суу сактагычтардын толуп калуусу ыктымал жүздөгөн жылдардан кийин. Катар өлкөсүн жазайын. Мынакей Катар өлкөсүн алып келебиз. Мынакей Катар өлкөсүн бир четке коюп, Кыргызстанды алып келе турган болсок, мынакей Кыргызстан. Эмнеге буну көргөзүп атам? Себеби биз жакында суудун түбүндө кала турган жерлерди биз пайдаланбайбыз. Ал жерлерди Өзбекстанга алмаштыра берелик деп атышты го. Өзбекстандан Кыргызстандын 14 километр ичкериде турган Орто Токой суу сактагычындагы берели деп алмашалы депчи. Мынакей Баткен областу менен барабар, Жалал-Абад областу менен барабар, Талас областы кичинекей эле болуп калат. Мына Чүй областтары. Мына ушундай суунун тунганынан пайда болгон эми деңиз абдан чукур деңизди толтургандан кийин бул биздин дарыялар кичинекей болсо дагы, бирок биздин суу сактагычтар деле кичинекей да туурабы. Ошол жерлер дагы сел каптап, улам сел менен кошо агып келет дагы. Кир сууларчы бул жерге келип топтолуп, ушул жерге тунук суу Өзбекстанды көздөй агып келет да. Мынакей космостон дагы мындай жапжашыл тунук болуп көрүнүп атат. Бул жагы тунук эмес, негизичи мындай жайдыргычтуу эле ошондой жаан чачындан улам бул жакта кир суулар агып келип отурат дагы. Бул толуп кийинчерээк тосмону бийиктетүү же болбосо пайда болгон жер кыртышына шаарларды куруп Өзбекстандын, Кыргызстандын ичинде анклавы пайда болушу мүмкүн. Кемпирабад жөнүндө айтпай эле коеюн, бул уже берилбей турган болду. Эми биз Орто Токойду алдырып ийгөөнүн аракетинде болушубуз керек. Мындай жалаң гана сын пикир айтарсың деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок эми жакшы жумуштарды аткарып аткан болсо анысын бизден мактап алкыш айтышыбыздын кереги жок. Аны эл көрүп жатат. Ал эми биз ошол алар байкабай калган кемчиликтерди сөзсүз айтып турушубуз керек. Ошолордун бири катары бул Кемпирабад суу сактагычын алып калганы дагы бул элдин ошол активдүү коомчулуктун жеңиши. Эмесе, урматтуу достор, саламатта калыңыздар. Эгерде видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар, демек бул видео сиздерге жакты. Андыктан бөлүшүп, комментарий жазып, колдоп коюңуздар.